Dasko берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Биз азыр Royal Motors'tabыз. Бул жерде автоунааларга кандай кызматтар бар? Келиңиздер, байкайбыз. Бул жерден сиздер автоунааларыңыздарды химчистка кылсаңыздар болот, полировка кылсаңыздар болот. Автоунааларыңыздан жагымсыз жыттар чыгып аткан болсо, дал ушундай сухой тумандар сиздин автоунааңызга болуп көрбөгөндөй тазалыкты жана ошондой эле жагымдуу жытты тартуулайт. Андыктан сухой туман сиздин автоунааңыз үчүн. Мен да бир ысырта коолаш жаман жыттар кетсин. Бияка. Мындайча. Көчөдө жана ысырып чачкан эжелердин карана жакшыраак ушул, а? Bundan сырткары сиздер автоунааларыңыздардын эмблемалары, жазуулары дагы эскирип же өчүп кете турган болсо, аларды дагы жаңылоо кызматтары дагы бар. Бардык мүмкүнчүлүктөр дал ушул Royal Motors'та каралган. Андыктан автоунааларыңыздарга экинчи жашоо берүүнү кааласаңыздар, келиңиздер. Royal Motors сиздерди күтөт. Рахмат. Машина даяр. Буйруса эми свежий, сонун машина менен шаар айланабыз. Автоунаабыз тазаланды, баарысы жайында. Андыктан сиздер дагы Royal Motors'га келиңиздер. Мен азыр Уркая Салиева көчөсүнөмүн. Дал ушул жерден сиздерге автошкола жөнүндө айтып берем. Тагыраагы Азия автошколасы боюнча бул жерге келип сиздер экзаменге жана ошондой эле жол эрежелери боюнча даярдансаңыздар болот. Окуу мүнөттөрү жөнүндө, автошколанын артыкчылыктары жөнүндө алдыда сиздерге айтып беребиз. Автошкола, Азия автошкола деп биз элерди чакырган жерибиз окууга келсин дегенбиз. Бизде кадимкидей балдарды окутабыз, 2 сменде окутабыз. Эртең мененки 9-дан 11-ге чейин, кечки саат 4-төн 6-га чейин окутабыз. Себеби бул жерде окуу шарттарына баары жогу түзүлгөн да, шарттар түзүлгөн биздечи. Ошол себептен анын үстүнө биз балдарды 1 сааттан машина айдауга үйрөтпөйбүз. Биз 1,5 саат, 2 сааттан үйрөтөбүз. Балдардын колу келип айдасын деп.
окуу бүткөндөн кийин, окууну бүткөндөн кийин биз сөзсүз ички внутренний экзамен деп коебуз. Аны биз сөзсүз алабыз. Компьютерден алабыз, андан кийин ооз эки суроо жооп кылабыз. Ошодон өткөндөн кийин гана биз көлүктү колуна беребиз. Көлүктү колуна бергенден кийин бизде ошо экзамен алып бара турган адамдарыбыз бар өзүбүздүн. Алар алып барып ошодо көзөмөлдөп турат. Көзөмөлдөгөндөн кийин ошо биринчи тапшыргандар өтүп кеткен болсо, биз ушу Азия автомектебинин дирекциясы жагынан биз аларга грамота берилет, анан кийин сертификат беребиз 1000 сомдук. Жеңил машинаныкы 2,5 ай окуйбуз, контрагы 8.000 сом. Болгон ошого Б сыныкы 3,5 ай окуйт, контрагы 10 000. Д менен Е дагы контрагы 10 000ден алар 45 күндөн окушка түшүшөт. Бирок алар үчүн дагы специально Д, Эге автобус, полуприцеп, прицеп машиналарыбыз бар. Бардыгы жүрөт. Автодромдо үйрөтүлөт биринчи апарганда, андан кийин шаардын сыртында акырындык менен шаардын ичине алып киребиз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер шаардан алыс чыкпай туруп эле сонун бир табиаттын койнунда эс алууну каалайсызбы? Бүгүн сиздерге дал ушундай жерди дагы көрсөтүп берүүнү туура көрдүк. Келиңиздер анда Оштун так ортосунда кандай эс алуу жай бар? Кириңиздер, көрсөтүп берем. Оң жагыңызда шаркырап аккан Ак Бура дарыясы. Ал эми дал ушул жерде болсо, жашыл бактын ортосунда сонун болгон тапчандар сиздерди күтөт. Бул тапчанда кеминде 15-20 адамга чейинки коллектив чогуу бир сонун бир эс алууну уюштурсаңыздар болот. Ал эми сиздер анчалык көп эмессиздерби? Чакан адам болсоңуздар дагы, чакан компания болсоңуздар дагы, анын үчүн дагы тапчандарыбыз бар. Бияктан өтө албай калат экен го. Дагы бир чоң тапчаныбыз, анаракта болсо кичинекей тапчаныбыз бар. Ал эми бул жерде болсо сиздерди тирүү форель балыктары күтөт. Бул жерден келип сиздер өзүңүздөр каалаган балыкты таңдап, ошону тутуп, ошол форельди даамын татсаңыз болот. Biz hazır forel balığını pişiramiz. Forel. Limon. Чеснок. Помидор. Бадрин. Зелень. Соль.
Жаңы эле сиздер күбө болгон эс алуу борбору бул Абдыразакова көчөсү 54 тарегине жайгашкан. Бул жол менен бул Грин заводдон бир аз Динамо тарапка кирген тарабында. Андыктан барыңыздарды күтөбүз. Кайсыл убакта болсун келиңиздер. Сиздер үчүн эшигибиз ар дайым ачык.